Hurmatly studentler, mineki bizde ошол адамдын башын тартууда негизинен баш канча бөлүккө бөлүнөт. Мынакей биз билебиз, ошол баш негизинен эки бөлүккө бөлүнөт, тең ортосуна. Бул болсо ошол көз. Көз өткөн белги, сызык. Андан кийин биз мынакей бетти негизинен 3 бөлүккө бөлүп алабыз мынакей. Мына бул ийектен мурунга чейин бир, ошол эле аралык мурундан кашка чейин 2, андан кийин каштан мына адамдын ошо бет маңдайы жана пешенеси, чач чыккан жерге чейин 3 бирдей аралыкта бөлүнөт. Андан кийин бул жагы чач чыккан жерден өйдө ал өзүнчө башка. Негизинен 3 бирдей бөлүккө бөлүнөт. Ошондуктан биз эң негизинен ошол бөлүнүүчү анатомиялык бөлүкчөлөрдү, пропорцияларын туура бөлүп алышыбыз керек. 1, 2, 3 бөлүк. Андан кийин сөзсүз түрдө ушул пропорциялардан кайсыл баштын анатомиялык бөлүкчөлөрү ошонун жардамы менен табылат. Аны биз андан кийин да улантабыз. Мисалы үчүн ошол каштын мурунунда жана кулактын өйдө жагы, ошондой эле мына мурундун сызыгынан кулактын ылдый жагы. Бул эгерде ошол баш түз эч жака мындай кыйшайбастан, эч жака мындай уклон жантайбастан эгерде түз коюлган болсо, ошол азыркыдай өлчөмдөрдө табылат. Жок, эгерде баш өйдө карап чалкалап турган болсо, же болбосо ылдый карап турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул анатомиялык өзгөчөлүктөр, жанагы линия горизонта деп коет, ошо көз өлчөмдөн өйдө өтүп кеткенде, же болбосо көз өлчөмдөн ылдый түшүп кеткенде, анда сөзсүз түрдө бул анатомиялык өзгөчөлүктөр пайда болот.